Балыкчы шаарында заманбап жаңы пляж борбору ачылып, эс алуучуларды кабыл ала баштады. Облус аймагында алгачкылардан болуп курулган 300 метрлик пирс, кадимки эле Венециядагыдай элес калтырган 2 чакырым узундуктагы канал дал ушул эс алуу жайында орун алган. Пляж жергиликтүүлөрдүн жана туристтердин сүйүктүү жайына айланып, алгачкы күнү эле эс алуучуларга жык толду. Балыкчыдагы заманбап пляж зонадагы эс алуучулар үчүн жакшы долбоор ишке ашты. Бул жерде мына биз турган пирс зонадан баштап кеме токтой турган жери, машина турган парковкалары, лежактар, зонтиктер, андан башка тамак аш бере турган мейманканасы чакан. Ушулардын баары бүгүн велодорожка, жөө жүрүүчүлөр тура турган, ушулардын баары мына камтылган да. Ушундай долбоорлорду Кыргыз өкмөтү дагы мына биздин өкмөт башчыбыз Акылбек Сөнбекович да быйылкы жылга акча бөлүп берип атат. Чолпон Ата шаарында дагы чоң ушул заманбап 4 пляжды даярдоо боюнча. Бул жерде дагы ушул бардык талаптарга жооп бере турган инфратүзүмдөрдүн баардыгы болот. Биздин Green City пляжынын ачылышы болуп турат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул Бакыт мырзага, анын командасына терең ыраазычылык билдирем. Анткени биздин 6 гектар муниципалитет жерди толугу менен жасашып, ал жерге Венециялык каналды түзүшүп, велодорожка, андан сырткары ушул 300 метрлик приз кылып беришти да. Мындан аркы иштерине ийгилик болсун, Кудайым ырызыкларын берекелүү кылсын. Кудай буйрса, алдыда дагы балыкчы шаарыбызга ушундай пансионат, ушундай пляжы менен салабыз деп турат. Ошолору сөз менен эмес, иш жүзүндө дагы ушундай эле болуп ишке ашат деген үмүтүбүз чоң. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бийлик 6 гектар муниципалдык менчиктеги жер аянтын бөлүп берген. Аткарылган иштин натыйжасында гүлдөгөн пляж баардык ыңгайлуу шарты, кооздугу жана керемет көрүнүшү менен миңдеген туристтерди тартууга өбөлгө түздү. Көлдө болбогон нерселерди биз ушу балыкчыга кылалы деп атабыз. Анткени туризм, бул жерде туризм деген такыр жок. Болбосо көлүбүз бар. Эмнеге ушу туризмди колдонбойбуз деген идеологиябыз ошол болду. Бирден бири ушу эң дагы жакшы бир долбоор велодорожка 4 километрлик. Ушул тармакта биз Кыргызстанга бир аябай бир чоң салымыбызды кошкубуз келип атат. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, азыркы бийлик кандай гана өзгөрүүлөрдү кылып атат. Кыргызстанда мындай 30 жылдан бери болгон эмес. Ошо бийликке да биз жардам берип, мына өзү мамлекет башчы өзү бизди колдоп атат. Ушу велодорожкаларыбыздын баарын тааныштырып атабыз, проектлердин баарын. Мамлекеттин колдоосу жок болбойт эле мынчалык чоң проектибиз. 9 жолдун тому аталган балыкчы шаары быйылкы жылыда көлгө келген туристтерге меймандостугун көрсөтүп, шаардын тазалыгы, инфратүзүмү менен өзгөчөлөнө алды. Жаңы курулган пляждын жээгине бир нече чатырлар орнотулуп, оюн-зоок аянтчалар курулду. Ошондой эле 400 метр узундуктагы веложол салынып, пайдаланууга берилген. Баталган шаарыбыз, балыкчыбыз аябагында гүлдөп, өнүгүп жатат. Өзгөчө ошо Green City деген эс алуу жайында эң бир сонун ачылыштар Көл-өрөөнүн тегерегинде жок болгон ачылыш, узундугу ушул 3 километрге чейин жеткен приз салып, аны дагы ушул жаңы үлгүдөгү эң сонун дизайн менен салган экен. Элдин баарын таң калтырган, чет өлкөлүктөрдү таң калтырган аябагандай мыкты эс алуучу жер болсо деп билейм. Алгач эле Ысык көлдүн дарбазасы болгон балыкчы шаары эшигин ачып эс алуучуларды тосуп алгандыктан мындагы жылуу маанай, калаанын кооздугу дагы маанилүү. Эске салсак, Ысык көл облусуна былтыркы жылдын эсеби менен 1,5 миллиондон ашык эс алуучу келген. Миргүл Жеңишева, Асылбек Саманчиев, Мадина Бакирова, балыкчы шаары.